Дата журналистикасы боюнча биз буга чейин мындай элементтерин колдонгон менен анын мындай толук колдонгон эмес экенбиз көрсө. Азыр эми ушул окуудан кийин ошол сандардын артында, жарыяланган маалыматтардын артында же бизге күндө келип аткан ондогон пресс-релиздердин артында кандай маалыматтар жатканын изилдеп көрсө болорун биз түшүнүп жеттик. Мурда мисалы биз булак катары көбүнчө адамдарды издеп, адамдарга кайрылып, анан алардын айткандарына улам анан бир изилдөөнү алып жүргүзсөк, азыр болсо ошол ачык маалыматтардагы же буга чейин болгон эле статистикалык изилдөөлөрдүн негизинде биз ошонун эле арасындагы байланыштарды, кесепеттерин, ушундай өзгөчөлүктөрүн изилдеп көрсөк болот экен. Ушул 5 күндүк окуунун жыйынтыгы менен биз албетте ушул маалыматтарды үйрөнгөн жаңы билимибизди колдонуп, биз жаңы багыттагы ушул аудиторияга керектүү жана аларга мурдагы ушундай массалык маалымат каражаттары көргөзө албаган нерселерди биз көрсөтүүгө ушул биринчилерден болуп киришебиз деген үмүттөмүн.